Assalamu alaikum dostlar. Men sizlerge tarixiy taң kalışlı bir okuyana aytып bereyim. 1984-жылы Лос-Анджелес шаарында жайкы Олимпиада оюндары болуп өтөт. Күрөштүн дзюдо түрү боюнча 99 килограмм чембирдикте Египеттик Мухаммад Али Рашван менен Жапон палваны Ясухиро Ямасито алтын байге үчүн күрөшөт. Күрөш учурунда Жапон балбаны бутунан жараталат. Ошол учурда Египеттик балбандын машыктыруучулары бутка теп, буттан чал деген көрсөтмөлөрдү беришет. Бирок Мухаммад Али Рашван ал көрсөтмөлөрдү аткарбайт. Жыйынтыгында Мухаммад Али Рашван Египеттик балбан Жапон балбанына упайлардын эсебинде жеңилип берет. Мелдештен кийин журналисттер Мухаммад Али Рашванга сизде алтын медаль утууга толук мүмкүнчүлүк бар эле. Сиз эмне үчүн андай мүмкүнчүлүктү колдон чыгардыңыз дегенде Мухаммад Али Рашван мындай деген экен. Биздин пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам мындай деген: адамдарга, оорулуу адамдарга ыза бербегиле, оорулуу адамдарга зыян жеткирбегиле деген. Ошондуктан мен ага зыян жеткирген жокмун. Мага алтын байгеден караганда адамдын өмүрү, ден соолугу кымбат деген. Урматтуу достор, биздин дин адамдарга жакшылык кылууга, ооруган адамдарды аyoого, жалпы эле адамзатка жакшылык кылууга чакырат. Зулум кылуудан тосот. Арадан бир жыл өткөндөн кийин Мухаммад Али Рашвандын мындай кылган эрдигинин себебинен 1000ден ашуун адамдар ислам динин кабыл алышат. Достор, биз дагы адамдарга, мусулман эместерге өзүбүздүн жүрүм туруумубуз менен үлгү болуп, жакшы иштерибиз менен үлгү бололу. Алар ошондо бизди көрүп эле исламга кире беришет. Баарыбызга Аллах таала мүмкүнчүлүк берсин.